Мага байлыктын кереги жок. Президент Садыр Жапаровдун кезектеги маеги. Президент Садыр Жапаров Кыргыз улуттук кабар маалымат агенттигине маек куруп, акыркы убакта коомчулуктун көңүл чордонунда болуп жаткан айрым суроолорго жооп берди. Саламатсызбы, урматтуу президент? Саламатчылык. Соңку учурдагы коомчулук кызуу талкуулап жаткан, анын ичинде эң эле маанилүү делген суроолорго жооп алалы деп иш бөлмөңүзгө келдик. Уруксат берсеңиз, анда маегибизди баштай берсек. Алексей Ширшовго байланышкан талкуулардын аягы азыркыга чейин токтобой келет. Ширшовдун схемасы деген сөздөр парламенттин жогорку трибунасынан тартып, социалдык тармактарда да айтылууда. Бул боюнча сиздин комментарийиңизди уксак. Биринчиден, парламенттин табияты ушундай болот. Бир нерсени тактап, чын бышыгына жетпей туруу эле сөздөр айтыла берет. Ар кандай деңгээлдеги депутаттар бар да, тазасы бар, таза эмеси бар дегендей. Бир чети парламент сүйлөй турган институт, сүйлөп тургандары жакшы. Экинчиден, Ширшов менен 2010-жылга чейин бир туугандай болуп, бирге иштеген айрым депутаттар азыр парламентте отурушат. Эл шайлады да, эмне кылабыз? 2010-жылга чейин кайдан канча уурдаганын Ширшов айтып койболсо экен деген ой сана басып жатса керек. Ошол үчүн парламенттин трибунасынан ысычуу салып жатышат. Ширшов менен схема түзүп, аны менен иштешкиде мен Максим же Айдар эмесмен. Тескерисинче, кимде ким аны менен схема түзүп иштеше баштаса, мейли ким болбосун баары камалат. Мурдагы заман жок. Мындан ары канча уурдасаң, ошону 100 эселеп казнага төгүп берип, анан кутуласың. Кече жакында эле $1000 пара ала койгон бажычы камалып, $100,000 төгүп кутулуп чыкты. 20,000 сом пара алып кармалган жол кайгыл кызматкери 2 миллион сом төлөп үй камагына чыкты. Мунун баары УКМК, ИИМ, баш прокуратура көзөмөлдөп турат. Албетте, коррупцияны 100% тыйып койдук дегенден алысман. Биз билбей же көрбөй калган кылмыштар көп эле болушу мүмкүн. Бирок бийлик башындагылар мурдагыдай схема түзүп, паракорчулукка, уурулукка эч качан аралашпайт. Ал эми соц тармакта жазып жаткан мекендештериме айтарым, менин таза иштеримден эч качан үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Мага байлыктын кереги жок. Башкаларга окшоп президент боло калуу эле 3-4 жылдан кийин мультимиллиардер боло калуудан алысмын. А я уже был здесь долларовый мультимиллионер. Ширшовду кабыл алып, ал билген маалыматтарды алып жатамбы? Демек, кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн керек. Акаевди чакырып кабыл алдымбы? Демек, бул дагы мамлекеттин, жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн аба менен суудай керек болгон. Бул маселелер боюнча бир аз убакыттан кийин кенен айтып берем. Ал эми Бакиевтерди актаганы жатат деген айрым чагымчылдардын сөздөрүнө көңүл бурбай эле койгула. Бакиевтерди эл унутканына 12 жыл болду. Алмазбек Атамбаев менен Исмаил Исаков эле унута албай коюшту. Ушул теманы улай эле талкууну, анын ичинде кайсыл бир деңгээлде кооптонууларды жараткан дагы бир тема. Санариптик өнүктүрүү министрлигине бир катар мекемелерди өткөрүп берүү демилгеси. Кеп Мегаком, Кыргыз Телеком, Дастан, Евразиялык банк тууралуу. Ал дагы айрым депутаттардын, активисттердин кооптонууларын пайда кылды. Кайра эле Ширшовдун схемасы ишке ашуудабы деген күмөнөйлөр айтылып жатат. Одуну айтсам кечирип коюңуздар. Улуу сөздө уят жок. Аягы суюк кайнине келинен шек сынайт болуп атат. Мен жогоруда 2010-жылга чейин Дастан заводунан уурдап жүргөндөр бар деп айтпадымбы? Ошолор баягы өздөрүнүн жасап жүргөн схемасын жасаганы жатышат деп шек сынап жатышса керек. Анда эмесе толук түшүндүрүп берейин. Мен кызматка киришкенден баштап Сооронбай Шарипович эмне үчүн 3 жыл бою цифровизация деп сайрап жүрүп жасай албай кетти деп мунун өзөгүн изилдеп чыктым. Көрсө баары чачыранды болгондуктан бири-бирине баш ийбей, ар ким өзүнчө чоң болгусу келип, анысы аз келгенсип цифровизация иштеп кетсе, көпчүлүк мекемелердин жетекчилери азыркыга чейин жеп жаткан жемдерден кур жала калышат экен. Ошол үчүн бүгүнкү күнгө чейин министрлер эле эмес, мекемелердин жөнөкөй адистери дагы бут тосууларды жасап келишет. Ушул эле мекемелердин айрым өкүлдөрү кабыл алуума келип, баарын бир министрликке топтош керек деп шылтоолорун айтып ыйлашса, жанына киши тура албайт. Биз ары жагында өздөрүнүн жеке кызыкчылыктары бар экенин билип койдук. Ошолор эле депутаттарга барып, баштарын айлантып жатышы мүмкүн. Депутаттар ишенип алышып, трибунадан кыйкырып кое беришет. Айрым учурларда өз кишисин министр кылам же ошол Дастанга жетекчи кылам, алып барам деген ойлору да болушу мүмкүн. Парламенттин табияты ошондой.
2 ай мурда адистерди топтоп, кандай кылганыбызда 1 жылдын ичинде цифровизацияны киргизебиз деген теманы талкууладык. Акыр аягында ушундай жыйынтыкка келдик. Дастан, Кыргыз Телеком, Альфа Телеком, Евразия сактык банкы барын санариптик өнүктүрүү министрлигине өткөрүп берип, ушулар аркылуу санариптештирүүнү ишке ашыралы деген чечим кабыл алдык. Себеби санариптештирүүдө ушул мекемелер бири-бирине тыгыз байланышкан. Эң негизги себеби Кыргызстандагы санариптешүү боюнча долбоорлорду ишке ашырууну тездетүү жана улуттук экономиканын бардык тармактарында санариптик платформаларды ишке киргизүү боюнча чыгымдарды кыскартуу максаты менен байланышкан. Бул чечимди ишке ашыруу менен мамлекет төмөндөгүдөй артыкчылыктарга ээ болот. Биринчи, Дастан ачык акционердик коомунун милдети маалыматтарды иштеп чыгуу боюнча 2 мамлекеттик борбордун ишин камсыздайт. Менин көрсөтмөм боюнча түзүлгөн маалыматтык системаларды жана жаңы санариптик платформаларды үзгүлтүксүз интеграциялоону камсыздайт. Мамлекеттик ишканалардын ортосунда учурдагы жүктөмдү эске алуу менен колдонуудагы эсептөө инфраструктурасын жана маалыматтарды сактоо системаларын бөлүштүрүүнү камсыздайт. Өлкөнүн маалымат борборлорунун сапаттуу курулушун камсыз кылат. Байланыш жана санариптик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдигине бааларды оптималдаштырат жана өлкөнүн санариптештирүүгө кургон чыгымдарын азайтат, консолидациялайт. Дата борбор бардык мамлекеттик системаларды консолидациялоого, алардын коопсуздугун камсыздоого жана өлкөнүн маалыматтык коопсуздугунун көйгөйлөрүн чечүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Экинчи, Альфа Телеком жабык акционердик коомунун жана Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун милдеттери. Бул акционердик коомдордун алкагында Кыргыз Республикасында санариптештирүү процессинин бирдиктүү башкаруу борбору түзүлөт. Ал өз карамагына бирдиктүү платформа жана санариптик чечимдердин архитектурасын камтыйт. Санариптик системаларды өнүктүрүүгө багытталган тендердик документтерди даярдоо боюнча бирдиктүү борбор түзүлөт. Санариптик платформалардын бардык элементтерине маалыматтардын жүктөлүүсүн өлчөйт. Маалымат агымдарын жана байланыш каналдарын башкаруунун бирдиктүү борбору катары кызмат өтөйт. Мамлекеттик керектөөчүлөр үчүн тарифтик саясатты оптималдаштырат. Кыргыз Республикасынын министрликтерин жана ведомстволорун жабдуунун консолидацияланган муктаждыгын калыптандырат. Байланыш каналдарын оптималдаштырат. Кызматкерлердин санын азайтып, компаниялардын мүмкүнчүлүгүнүн натыйжалуулугун арттырат. Үчүнчү, Евразиялык сактык банкы ачык акционердик коомунун милдети. Республикада толук кандуу санариптик банкты куруу учурдун талабы. Аны ишке киргизүү менен биз төмөнкүдөй артыкчылыктарга ээ болобуз. А. Банктын санариптештирилген бизнес процесстерин маалымат тутумуна киргизет. Бул бизнес процесстин айкын аткарылышы менен тыгыз интеграциясын камсыздап, бизнес процесстин графикалык модельдеринин болушуна өбөлгө түзөт. Башкача айтканда, бизнес процесстин графикалык модельдериндеги жана ишиндеги өзгөрүүлөрдү тоскоолдуктарды жоюуда убакытты аз сарптоого көмөктөшөт. Маалымат бизнес процесстеги өлчөө саны көп жана ал каттоодон өтөт. Мында убакытты, сапатты, жыйынтык берүүнү, натыйжалуулукту, наркты жакшыртып, операциялык тобокелдиктер кызматкерлердин жана кардарлардын иш аракеттеринин бизнес процесстери аткарууда, катышууда таржымалын ачык көрө алабыз. Б. Бизнес процесстеринде толук электрондук документ жүгүртүү. Азык-түлүк кызмат көрсөтүүлөр баштаган жалпы алып сатуу аракеттери электрондук түрдө ишке киргизилет жана бул кардарлардын өзүнө-өзү түз тейлөөсүнө чоң көмөк көрсөтөт. Муну жарандар, интернет-банкинг жана бул жааттагы башка кызматтар аркылуу колдонууга болот. Донорлор жана өнүктүрүү институттары менен иштөөдө ишканалардын инвестициялык артыкчылыгын жогорулатат. Бул иштердин баарын 1 жылда ишке ашырасың деп министр Имановдун алдына милдет койдум. Андан бери 2 ай өттү. 10 ай убактысы калды. Ошондуктан тоскоол болбой жардам гана берип турушубуз керек. Айтылган мөөнөттө ишке ашыра албаса жоопко тартабыз. УКМК, башкы прокуратура, Ички иштер министрлиги Ширшовко же министрге схема түздүрүп, уурдатып коюп карап отургудай. Эшек такала отурушкан жок. Андан сырткары биз уурдатып коюп карап отурбайбыз. Биз деле кыргыздан еврейбиз, чычканга кебек алдырбайбыз. Депутаттар айткандай, саткыбыз келсе ызычуу кылып отурбай, азыркы турушунда деле сатып жибербейт белек. Министрлик баш болуп баары өкмөттүн колунда турат го.
Депутаттардын арасында уурдап жеп жүргөн мурдагы чиновниктер бар. Бардык тепкичтерди басып өткөн. Губернатордон баштап президенттин кеңешчисине чейин жеткен. Жакшы иштерди баштаган министрди распил кылганы жатасыңар деп сындап кыйкырып чыгат. Өзү убагында распил кылып жүрүп көнүп алса керек. Азыр андай распил жок. Мен жогоруда айткандай, распил кылдыңбы же уурдадыңбы, 100 эселеп төгүп берип кутуласың. Ошондуктан мейли ким кыйкырып чыкпасын, ызы-чуу болбой өзүңөр анализ жасаганды унутпагыла. Азыркы тапта актуалдуу делген темалардын дагы бири кумтөргө байланыштуу. Жакында эле Бишкек шаардык соту Центерага карата экологиялык каржылык дооматтарды четке какты. Бул чечим коомчулуктун нааразычылыгын жаратты. Айрымдар Центерага экологиялык зыянды төлөтүш керек дегендердин башында Садыр Жапаров турбады беле. Бул жагы кандай эми дешүүдө. Чын эле, сиз өзүңүз кумтөрдө экологиялык зыян болуп көрбөгөндөй ири өлчөмдө экенин тынбай айткандардын саппашында болчусуз да. Мен буга чейин берген маегимде айттым эле. Кумтөр боюнча келишим 4-июлда күчүнө кирет. Ошондон кийин толук маалымат берейин. Келишим күчүнө киргенге чейин туура эмес сөздөр айтылып кетип, ишти бузуп албайлы. Ал эми экология боюнча мурда кандай сөздөрдү айткан болсом, азыр да ошол эле пикирде турам. Ооба, экологиябыз абдан талкаланган. Кумтөрдү баштан эле туура эмес иштетишкен. Адис эместер башкарган. Ошол үчүн буга чейин канча жолу катастрофалар болгон. 100гө жакын жараныбыз өлгөн. Эң акыркы эле 2019-жылы болгон катастрофада 2 жараныбыз каза тапты. Сөөгү табылбай калдыго. Мындан арыда катастрофалар болот. Буга мен же теңиз бөлтүрүп күнөөлүү эмеспиз. Кайсы күнү эмне болуп кетерин бир Кудай өзү билет. Ушуну унутпагыла. Анткени иштин башы 1990-жылдарда эле туура эмес башталган. Эгер чыныгы адистер баштаганда мындай катастрофалар болмок эмес. Бир нерсени эсиңерге түйүп койгула. Биз кумтөрдү 99% кыргыз элинин пайдасына чечтик. Аны жакында ийне жибине чейин толук айтып берем. Ал эми коомчулуктун арасында нааразычылык айтып жүргөндөр кумтөргө жумушка кире албай калган же эскилиги жеткен менчик техникасын киргизе албай жүргөн. Анча-мынча шылуундар бар. Биринчиден, кумтөр каалоочулардын баарын ишке ала бергиде резина эмес. Экинчиден, нааразы болгондордун эски техникаларын 41-жылкы иштебеген буровой станокторун ишке киргизип коюп, жел акча алып жүргөн баягы кумтөр жок. Кумтөр мындан ары мамлекеттики. Азыр ар бир тыйын, ар бир техника көңүл чордунунда. Ушуну унутпагыла. Техникаңдын кумтөргө пайдасы барбы алат, пайдасы жокпу баш тартат. Канадалыктары жаман үйрөтүп баарын кыйкырып чыгам, жолду тосом десе эле каалаганын кылып, иштебеген станокторун кумтөргө киргизип коюп, ал үчүн акча төлөп берип жүрүшүптүр. Мындан ары ушундай көрүнүштөр уланса, эки жак тең кумтөр да жеке тарапта жоопко тартылышат, камалышат. Ошон үчүн кумтөр тарап толгон токой коррупциялык иштерден баш тартып жатат. Албетте, бекер жеп жүргөн жеминен ажырагандар нааразы болуп жатышат. ЭЭПке Кыргызстан төрагалык кылууда. Ага мүчө болгон мамлекет башчыларынын жыйыны онлайн форматта өтүп, уюмдагы өнөктөш өлкө башчылары Бишкекке келбей калышты. Эмне себеп? Пандемиядан бери дээрлик бардык жыйындар онлайн өтүп жүрөт. Мен эле 10 чактыдай онлайн жыйынга катыштым. Андан сырткары Россия менен Украинанын чырынан улам. ЭЭПтин курамындагы Россия президенти менен Беларусь президентинин өз өлкөлөрүн таштап кетпеши түшүнүктүү да. ЭЭП демекчи сырттагы мекендештерибиздин бир бөлүгү дал ушул өлкөлөрдө, тагыраагы Россияда. Коронавирус пандемиясы деле басаңдагандай болду. Мигранттар үчүн автомобилдик темир жол каттамдары качан ачылат? Темир жол каттамы 6-июндан баштап ачылат. Ал эми автомобиль каттамы дагы жакын арада ачылат. Көпчүлүктү кызыктырган суроо болсун. Доллардын куну төмөндөдү, бирок ошол эле учурда бензинге да, башка азык-түлүккө деле дегеле товарларга баалардын төмөндөп кетүүсү байкалбайт. Сиздин пикир? Кошуна мамлекеттер эле эмес, дүйнө жүзү боюнча салыштырып көрсөңөр, тамак аш боюнча эң арзан мамлекет бул Кыргызстан. Изилдеп салыштырып көрсөңөр, толук ынанасыңар. Бир гана күйүүчү май боюнча Казакстан менен Россияда бизге караганда арзан. Бирок бул мамлекеттер нефтинин чордону экенин унутпашыбыз керек. Өздөрүн эле камсыз кылышпастан башка мамлекеттерге дагы экспорт кылышат. Өткөндө конуштардын биринин жашоочулары менен жолугушууда Бишкекте быйыл 15 мектеп, 5 бала бакча салынарын айткансыз. Ошонун баарын салып үлгүрүшөбү? Үлгүрүшсө да аз убакытта шашып, анан сапатына терс таасир этпейби?
Биз биринчи кезекте сапатын текшерип, анан кабыл алабыз. Сапаты начар болуп калса, изилдөө иштерин баштайбыз. Мурдагыдай тааныш билиштик кылып тапшырып кетмей деген жок. Ак Ордо конушуна барганыңызда ал жактын тургундары турак жайларына документтерин апрелге чейин алышы керектигин айтып, жерине тапшырма бердиңиз эле. Тургундары ЖМК аркылуу сиздин тапшырма аткарылбай жатканын айтып чыгышты. Кабарыңыз барбы, эми кандай болот? Кабарым бар. Апрелге чейин тех паспорттарын алып бүтүштү. Эми кызыл китебин ала башташты. Айрым үйлөр кызыл сызыкка салынып калганы үчүн же үй бүлө ажырашып кеткендигине байланыштуу талаш тартыш маселелер жаралып, кызыл китеп ала албай жаткан учурлар бар. Аларды сот аркылуу же сүйлөшүүлөр аркылуу чечиши кажет. Мугалимдердин эмгек акысын болуп көрбөгөндөй көтөрүп салдыңыз. Башка тармактарга качан көтөрөсүз? Мугалим мөмөлүү дарак деп бекеринен айтылбайт. Ошондуктан биринчи кезекте мугалимдердин жашоо турмушуна көңүл буралы дедик. Антпесек, акыркы убактарда балдарыбыздын билим деңгээли абдан төмөндөп кетти. Мугалимдерибизге жакшы шарттарды түзүп берсек, алар талыкпастан иштеп, балдарыбызга мүмкүн болушунча жогорку деңгээлде билим беришер деген үмүт. Ал эми калган тармактарга 1 октябрдан тартып көтөрөбүз. Кыскасы, бул жылы эмгек акыбыз аз дегенде теманы жаап, эмдиги жылдан баштап бир гана экономиканы көтөрүү, элдин жыргал жашоосун камсыз кылуу менен алек бололу деген планыбыз бар. Камбарата бир кесин курабыз деген маселе көтөрүп жатасыздар. Өз күчүбүз менен курууга кудуретибиз жетеби же өнөктөштөрдү издейбизби? Өзүбүз курганга деле күчүбүз жетет, бирок көп убакытты, көп каражатты талап кылат. Ошондуктан быйыл платина курулуучу жерге чейинки жолду өз күчүбүз менен куруу иштерин жакында баштайбыз. Ал эми ГЭСти куруу иштерине кошуна Өзбекстан менен Казакстандагы кошуларын билдиришти. Азыр 3 тараптын катышуусунда техникалык, экономикалык негиздемеси иштелип жатат. 1-2 жылдык убакытты талап кылат экен. Бүтөөрү менен баштайбыз. Эгер дагы башка инвесторлор Камбарата бир ГЭСин курууга катышабыз десе, тараптар менен макулдашып кошуу алууга даярбыз. Бул ГЭС бизге электр энергиясын колдонууга гана керек. Суусун колдонуу Өзбекстан менен Казакстанга көбүрөөк керек. Ошондуктан эки өлкө тең. Бул ГЭСти курууга катышып инвестиция салганы жакшы болот. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу маселеси 20 жылдан бери көтөрүлүп келе жатат. Бирок жымсалдабай айтсак, Россия тарап бул жолдун курулушуна каршы экендигин эксперттер билдирип келишет. Эгер чын эле Россия тарап каршы болсо, эмне үчүн каршы? Бул жол аларга зыян алып келеби? Ооба, чындап эле бул темир жолду курабыз дегенге 20 жыл болду. Бирок такыр эле башталбай келген. Кыргызда саптай албай ийнеден көрөт деген жакшы сөз бар. Буга чейин эч ким Россия тарапка бул жол бизге аба менен суудай керек экендигин түшүндүрө алышкан эмес. Кечээ жакында ЖККнын саммитине барганда Владимир Владимирович менен жарым саат ушул темада сүйлөштүм. Акырында ал киши бул темир жол бизге аба менен суудай керек экендигин түшүнүп, эч каршылыгыбыз жок, силерге керек болуп жатса сала бергиле деген позициясын билдирди. Кудай буйрса, быйыл долбоору бүтсө, эмдиги жылы баштайбыз. Долбоор 3 тараптын катышуусу менен даярдалып жатат. Бул жол салынса, биз туңгуюк мамлекеттен чыгып, транзиттик мамлекетке айланабыз. Жумуш орундары болот, экономикабыз дүркүрөп өсөт. Кечээ эле тышкы карыздарыбызды кантип жабабыз деп жаткан санабыздан арыла турган Кумтөрдөн кийинки дагы бир финансылык булагыбыз пайда болот. Демек, эч кам санабагыла. Алдыга кетип бара жаткан жолубуз түз, келечегибиз кең, тынчтык болуп турса, баары жакшы болот. Маегиңиз үчүн чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат, силердин да ишиңерге ийгилик каалайм.